Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер сайтка саякат программасын көрүп баштадыңыздар. Студияда мен Асель Акбан. Кыргызстанда 1-сентябрдан тарта дарыгерлердин эмгек акысы 50%га көтөрүлөт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында орто медициналык персоналдык эмгек акысы 20%га, кенже медициналык персоналдык эмгек акысы 10%га жогорулайт. Бул маселе чечилди. Президенттин жарлыгы даярдалууда. Ошондой эле колдоо катары 1-июлдан тарта айрым категориядагы дарыгерлерге 20 000 сомдон кошумча акы берилет, дейт Исмаилов. Асылбек Мадалиев аттуу соц тармак колдонуучусу жалпы республикалык тестирлөөдөн төмөн упай алган бүтүрүүчүлөргө дем күч берген билдирүү жазды. Анда ал жалпы республикалык тестирлөөдөн эң төмөн упай алган 56 окуучуну издейт. Алар: менин окуучуларым, башты бийик көтөрүп, мындан кийин жакшы окугула. Силерге мен жардам берем, чет өлкөгө окууга өтүүгө даярдайм. Төмөн упай алдык деп эч капаланбагыла. Россияга иштегени кетип калбагыла. Баары алтын сертификат алган досторуңарды мугалимдер талашып, менин окуучум эле деп мактап, жактап жатса, ага көңүл бурбагыла. Бул болгону бир тест. Силер чыныгы жашоонун алтын сертификатын алгыла, деп жазган. Ал республикалык тестирлөөдөн аз упай алган 56 окуучуга жардам берерин айткан. Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында жалпы билим берүүчү уюмда мобилдүү түзүлүштү пайдаланууну жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоору 1-окууда каралып колдоо тапты. Тагыраагы комитет мүчөлөрдү мектептерде уюлдук телефондорду колдонууга чектөө киргизүү сунушун колдоду. Демилгечи депутаттарынын бири Нурланбек Азыгалиев белгилегендей, мыйзам долбоору кибербуллинг чөйрөсүндө тобокелдиктер сыяктуу кесепеттерден балдарды жана өспүрүмдөрдү коргоо максатында иштелип чыкты. Ошондой эле окуучуларга мобилдик аппараттарды колдонууда туура адаттарды калыптандырууга жана сабакты убактысын эффективдүү башкарууга жардам берүүнү көздөйт. Мектеп администрациясы билим берүү мекемесинин аймагында уюлдук телефондорду колдонуунун ички эрежелерин иштеп чыгышы керек. 2022 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов мектептерде сабак болуп жаткан учурда окуучуларга телефон колдонууга тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоорун демилгелеген. Бишкек-Ош жолу тазаланып, эки тарабы тең ачылды. Эске салсак, кечээ нөшөрлөп жааган жандан улам бул жолдун 374-375 чакырымында сел жүрүп, таш кулап, жолду жаап калган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жаранды коргонуу кызматынын өкүлдөрү түнү менен жолду тазалап чыгышканын маалымдады. Ысык көлдө моторлуу кайыктардын жүрүүсүнө тыюу салган мыйзам долбоору парламентке сунушталды. Документ көлдүн экологиясын бузбой жана суудагы транспорттардын кырсыктарын азайтуу максатында жазылган. Мыйзам бузгандарга 5 000 сом, юридикалык жактарга 10 000 сом айып салуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун депутат Элдар Сулайманов демилгелеп, Жогорку Кеңештин сайтына жайгаштырылды. Бишкектеги караван соода борборунда 3 жаштагы кыздын буту эскалаторга кыпчылып калган. Жерин өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары барып, атайын шаймандар менен чыгарышкан. Кыз ооруканага жаткырылып, бутуна операция жасалганы айтылды. Кызылкыя шаарынын 37 жаштагы тургуну Кызылкыя шаарындагы телефон саткан дүкөнүнө белгисиз атуу дүкөндүн чатырын тешип кирип, дүкөн ичинде сатыкта турган PS5 жана iPhone үлгүсүндөгү уюлдук телефондорду урдап кеткендигин билдирип, арыз менен кайрылган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө жабырлануучуга жалпысынан 400 000 сомго жакын чыгым келтирилгендиги аныкталган. Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө Ноокат районунун 16 жаштагы тургуну Кызылкыя шаарынан аныкталып кармалып, тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Урдалган буюмдар өз ээсине кайтарылып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарында 10-чу эл аралык йога күнүнө карата масштабдуу иш-чара өттү. Йога күнүн майрамдоо курман жандатканын эстелигинин алдындагы аллеядагы массалык йога машыгуусу жана маданий программа менен коштолду. Шаардыктар жана борбордун меймандары байыркы физикалык жана рухий практикага кошулду. Алар тажрыйбалуу инструкторлордун жетекчилиги астында йога көнүгүүлөрүн жасады. Иш-чара Индиянын Кыргызстандагы элчилиги жана Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулган. Иш-чаранын максаты жарандарды сергек жашоого жана активдүү эс алууга тартуу.
Telegram негиздөөчүсү Павел Дуров Кыргызстандан алган таасири менен бөлүштү. Ал соц тармакка Кыргызстандын эли менен Борбор Азиянын чындап бермети болгон жаратылышын жакшы көрүп калганын жазган. Аба ырайы сонун болду. Ат минип тоого чыктык. Көлдү айланып бастырдык. Кыргызстандын өтө тездик менен өнүгүп жатканын байкадым деп жазган Дуров. Ал телекоммуникациянын жергиликтүү лидерлери менен жолугуп, Telegram платформасынын колдонулушуна байланыштуу маселелерди талкуулаганын белгиледи. 13 казакстандык турист Грециянын Гидра аралында чоң өрт чыгарды. Алар анын жээгинде токтотулган яхтадан фейерверк аттырышкан. ProNews порталы бул тууралуу жазды. Туристтер фейерверкти суу тарапка эмес, аралды көздөй аттырышкан. Алар өрттүн чыгуусуна себепкер болгонун түшүнгөндө өчүрүүгө аракет кылган. Бирок өчүрүүгө көзү жетпей калганда алар өрт өчүрүүчүлөргө чалып, кийин из чашырышкан. Жалынды өрт өчүрүүчүлөр ыктыярчылар өчүрө баштаган. Εθελοντές ενώ ρήψης νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Ο δήμαρχος του Σίδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, ανέφερε πως μας προκαλεί αγανάκτηση ότι κάποιοι τόσο ανεύθυνα ρίχνουν πυροτεχνήματα σε πευκοδάσος. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι ο Δήμος θα κινηθεί αστικά κατά αυτών που προκάλεσαν τη φωτιά όταν αυτοί εντοπιστούν από τις αρχές. Ушундай маалымат менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер сайтка саякат программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эртең ушул маалда дал ушул мөөнөттө жолугушканча.